Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттеринин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгулуу программасы. Студияда мен Каныбек Асанкарый, саламатсыздарбы? ТВ кайгулуу көрсөтүүсүнүн чыгармачыл тобу кайрадан Бишкек шаарындагы ишмердүүлүгүн улантат. Өткөн апта ичинде эле бир катар жол тартибин бузгандарга жана аларга толтурулган протоколдорго күбө болуп кайткандары биздин кезектеги чыгарылышыбызда. Бул айдоочуну караңгы түндө жарык бергичтеринин бири күйбөй келатканынан токтотулган. Айтымында жарыктан чыккан лампочкасын алмаштырууга мүмкүнчүлүк боло элек. Албетте инспекторлор мынтип унааны башкаруу кооптуу экенин түшүндүрүшүп, протоколдорун толтура башташты. Албетте айдоочу алгач каршы болгону менен протокол толтурулган соң аны менен макул болуп колун коюп кой берди. Кийинки текшерүүгө токтотулган айдоочу кайчылаш жолго чыгып, анан тескери бурулган. Жол тартибинин күзөтчүлөрү айдоочунун сураштырууда ичиндеги кардары тескери жакты көрсөтүп туруп алгандыктан тартипти бузуп алгандыгын айтты. Тартып атса предупреждение менен неме кылып койбойсуңар. Аябай грубый нарушение. Перекресткадан кайрылып атасыз бекес. Мен нары чыгып неметейин деп аткам, анан тиги эже бияка айда деп калып атты. Ошондон шарды поворот берип туруп, левый поворот берип туруп, 50 метрде чатта разворот бар беке. Ошондон кайрылып кетсиңиз керек. Мен аны ойлонуп жокмун да, эже бияка бура калды деген. Ал эженин ойлойсуз, ошону ойлошуңуз керек беке. Дорожный движениенин правиласын ойлошуңуз керек беке. Аяктырууну эмне? Бир предупреждение менен эле жөнөтүп койсоңуз болмокту экен. Бул айдоочу дагы тартип бузгандыгын мойнуна алганы менен эскертүү берип койгула деп суранып көрдү. Бирок бул сунушу четке кагылып, протокол толтурулду. Бекес. Фора мары болсочу. Жөнүндө бир карапайым элдерди эле жөнүндө кыйнагандан башка эчтеке билбейсиңер да байке. Кийинки айдоочу жол тартибин бузуп, анан инспектор токтоткон учурда аны көзгө илбей кете бергенди туура көргөн. Албетте Ички иштер министрлигинин мамлекеттик номурун тагынган унаага бул жоругун кечиримдүү кылган жок. Аркасынан түшүп, алыс кетирбей барып токтотушту. Хорошо. Азыр жана писать, айдаган жерге айдабыз, хорошо? Протоколдор алгачкы турган жерде калган инспектордун кесиптешинде калгандыктан бул айдоочуну айдатып алып кайра баш ийбей кетип калган жерине жеткиришти. Бул жактан Алмазбек Абдиев аттуу Ички иштер министрлигинин унаасын башкарган айдоочуга протокол толтурушту. Иштеген жериңиз? Чистая область. Протокол толтурулган соң алгач баш ийбеген айдоочу эми баш ийип колун коюп убактылуу айдоочулук күбөлүгүн көтөрүп алып анан кетти. Ал эми биздин чыгармачыл топ унаасын спирт ичимдигин ичип алып айдап жүрөт деген шек менен кармалган айдоочуга наркологияга барды. Кол коюм койгонду айтып коюң деп атсаң. Жо, эмнеге кол коем мен? Иштеги ичпедиң боюнча. Иштеги ичпедиң боюнча? Жо, билбейм, бирденке эле кол койду деп атам мен. Жок, барып сурабайсыңбы ошону, өзүң үчүн биле албайсыңбы? Айдоочуну тартип сакчылар токтоткон учурда баш ийбей качып кеткен экен. Анан Ала Тоо 3 конушун аралап отуруп, аркасынан барып токтотушуптур. Албетте текшерүү учурунда спирт ичимдигине шек жаратты деп, анан текшерүүгө наркологияга алып келишет. Бирок айдоочу бул жактан да баш ийбегендиктен клиникалык көрсөткүчтөрүнүн улам тыянак чыгарып беришкен. А как вы выяснили? Чиркибе. Эльдар Блан? Нет, по клинике. По твоей физиономии. Что за отношения вообще? Нормальные. Какая Как всегда, как всем. Одинаково, как всем.
У нас все равны. Нет, мне ЖКшка сказали. Ну да, ладно, да, о чем он с вами разговаривает? Наркологдор жыйынтыктарын чыгарган соң айдоочунун унаасын кошуп, айыпыны токтотуучу жайына жеткиришти. Бирок бул жакка кирген соң да өзүн элдер деп таанышын тастыктоочу документтерим жок деп жатты. Тийиштүү кагаздар толтурулган соң, анан документи жок баланын өздүгүн тактоо үчүн жакынкы ички иштер башкармалыгына жеткирилет деп түшүндүрүлдү. Элдер документин жетсин, О, жок. Паспорттун копиясы да жок, соткада. Боло берет. Соткага тартылган болсо. Жок, брат. Мен паспортун сотка эмнеге тартмак элем? Мен праваңды тартып коюп, балким бирөөнө жумуштап жибергенсиң дегеним да. Жок, андай болбой элек да. Так, законду угуп эле постоянно нормально жүрүбүз. Иә. Законду угуп эле жүрүбүз дейм. Эч кимге там права, паспорт, маска жүрүп элечи. Айдоочу документтеримди көрсөтпөй койсом деле чыгып үйгө кете берем деп ойлогондой. Бирок бул ниети ишке ашпай, тартип сакчылары аны кайра унаага отургузуп, милиция бөлүмүнө алып барарда гана документтерин көрсөттү көрүнөт. Ордунан анан инспекторлор кагаздарын толтуруп, айдоочуну каалаган жерине жөнөтүштү. Дагы бир айдоочуну тартип сакчылар Борбор аянтынан текшерүүгө токтотушкан, бирок документтерин талап кылганда айдоочу чочун кишинин айдоочулук көлүгүн берип койгон. Сеники эмес бул? Өзүңкүчү. Алып кел. Өзүңдүн документиңди издеп көр десе кайра унаасына отуруп, издемиште болуп койгон жок. Бирок достору чыгып жардам берүү аракетин көрүштү. Айтымдарында унаа алардын бириники. Анан дос баласын рулга отургузуп жатып, айдоочулук көлүгү барбы жокпу сурабай калышкан. Аны аэропортко чыгып правасы жок кантип айтып барат эле? Жок. Тартпай эле койчу. Стоянкага барасыз да, мына көрөт болсоң рейд болот. Спортсмендер анан болбойт да. Иә. Стоянкага барасыз, жигит кандай өзү айдап алат? Кызыксыңбы? Сен айдап келатып берди. Мынтип сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз болуп, бул унаадагы айыпыны токтотуучу жайына жеткирилди. Ичкери кирип, кагаздар толтурула баштаганда айдоочу эмнегедир сыртты көздөй чыгып, акырындап алыстай берди. Кетип калайын дедиби, иши кылып алыс кетпей кайра чакыртылды. Келип жерлер алып койчу. Кайра келип, анан толтурулган протоколго колун койду. Унаасы токтотулуп, ага акты түзүлүп, анан айдоочуну кой беришти. Назарыңыздарда ыктыярчы кайгылуу рубрикасы. Эгер сиздер кылмыш окуяларынын жана тартип бузуулардын күбөсү болсоңуздар, анда төмөндө көрсөтүлгөн номерге WhatsApp аркылуу тасмаңарды жөнөтсөңүздөр болот. Эсиңиздерге салсак, тасманы тартып жатып өзүңүздөрдүн окуя туурасында айтып берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Мынакей кишилер өтчү жерге коюп койгон. Биз мына мынтип ортосунан гана өтүп кетебиз. Бул Будённый көчөсү. Машиналар тротуар менен жүрүп атышат. Жерден машиналар өтүп атышат.
жыл сайын ушундай кышында ушундай акыбал. Мына тротуар менен жүрүп атышат. Тиги 51-чи мектеп. Мына бул жерде мына машиналар тыгылып өтө албай жатышат да. Ошондо Салиева көчөсү менен Муса Жалил көчөсүнүн ортосундагы аралык. Могу аралык 6 метр болуш керек. Могул үй чыгып алган, көкжай 95 дегенде. Бул дагы заборун чыгып алган. Ортодон газ кирген. Мына газдын турбасын караңыздар. Газ келатат. Бул Газпромго да тиешелүү да. Биздин чоңдор ушуну карап коюшса. Мынакей канча жолу мэрияга кайрылдым. Хакимиятка кайрылдым, айыл өкмөткө кайрылдым. Эч тыянак чыкпай атат. Мына газ келген. Мына бул жерден. Мына бул эже дагы бул жерден кайрып алган мынакей. Газ мына могу черлен келген. Газ келген. Мына бул эже мынча чыгып алган. Мынакей. Бул Симерко болуп бөлүнөт 7 үйгө. 7 үйдүн ортосу болуп бөлүнөт. Мына ушу жер. Ушу жер мына ушундай бойдон калган. Мына бул үй болсо, мына тетиги үй болсо чекте турат негизи. Анан бер жагына салып алган караңыз. Навес жапкан, навестин бер жагына гараж салган. Мына газ келген дагы турбасы берден кайрыткан. Бул жерден токтогон газ. Дальше жок. Мынакей. Бул үй тартып алган өзүнө. Анан бул үй да чыгып алган мына. Монча чыгып алган. Бул жерден бул барата бул үйдүн жашоочусу кыпчылып калган. Бул үйдүн хажайыны бери көздөй чыгып алган мынчалык. Анан бул жер болсо газ өтүш керек болчу мына. Бул үйдөн өтмөк, тиги үйгө бармак, бул үйгө келмек, ортодо. Анан дальше бияка келмек. Ошо менен газ дагы теңи келген да, теңи жок. Мынакей көрүңүздөр. Чоңдор ушуну келип бир жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Мына албай атат. Гаражды салган бер жака. И бул жагынан навес салып алган. Газ кирбей калган. Кембагалдар калганбыз бул жерде. 2 жол кагаз жаздым, арыз жаздым. Хакимиятка жаздым. Айыл өкмөттөгүлөр келди дагы чечебиз деген ошо ойдон жок. Чоңдорго көргөзүп ушуну көңүл буруп койсоңуздар жакшы болот эле. Маршрутка выехала навстречу. Биз границада турабыз. Туугандар. Мына Чалдыбар границасы. Ушул жерде мына машиналар турат. Мына автобус 976 номердеги автобус экен. Ушул автобус мондо муз болуп, айнектери тоңуп калган. Но байкелер күтүп турат экен. Не болду байке? Күтүп турасыңарбы? Öldüm tamam. Öldük. 5 saat oldu. 5 saat. Avtobus mahvalı mı? Bu Çaldıvar ötkөрмө бекетинен нейтральный зонага өткөндөн кийин 2,5 saat 3 saat турдук. Же нары өтө албайбыз, же бери өтө албайбыз. Автобус жерде бузулуп калган. Айла жок, кайрылып келип отурдук бул жерге. Автобустун акыбалы өтө начар. Сиденияларын көрсөңөр, ал Москвага барбайт ал автобус, жетпейт. Жаш ушул жерде бузулуп калган. Тетиги Казакстандын чөлүндө өчүп калганда мындан да жаман болмок да. Азыр демек өкүл келсе, башка автобус талап кылабыз. Болбойт, бул менен барбайбыз. Болбойт. Эч ким кетпейт. Буну менен болбойбу? Мынакей үшүп турат балдар баардыгы мынакей. Булардын баардыгы ошолор бе? 50. Siz de ketesizби?
Ушулардын баары жөө кетеби? Мам, орек балдардын баардыгы кетет. Ким булар? Сиздер Күтөрбү? О, ошого чыгарат. Сен мындайларды көрсөтпө да андай. Тоң калдыгы. Каерде мигранттар жолдо калчыр экен. Уюшумду болду. Ооба, мен сиздерге ашта биз саат 9-да неге келдик вокзалга, Западный вокзалга. Анан келген кезде 9-дан баштап элдер күттү, 11-де болот деген автобус саат 2:30-да келди. Автобустун кирген кезинде баштап эле байкадык, что некачественный автобус, иши башка эч кандай жеринде эме шарт жок автобус. Автобустун ичине кирип көрсөм болобу? Болот. Автобус ичине келди. Бен баралы, давай. Азыр автобустун ичине кирип көрөбүз. Автобустун ичинде 50. Автобустун ичинде ушунча адам бар экен. Булардын баары жогу Москвага жөнөп жатышкан жарандар. Баштап тартып келе бери. Эшиктерди тартып ачылган эшиктер бар. Эме калтырап битире отур. Терезеси болсо муз тоңуп турат. Сиденьяларды монда кылып, эшикти сызым менен чырмап койгон. Ой, бул көпкө десе да айтпаш керек. Терезелер болсо монда болуп тоңуп калган. Печка иштебейт. Мондай өтө акбалы оор автобус. Ой. Акбалы оор состояниеда автобус экен. Водительдер өз местасында жок. Сүйлөп коесуздарбы? Сүйлөп коер беле, сүйлөбөйсүздөр өйдү. Не болду? Эртеден бери жүрөбүз көчөдө. Сиздер кирип чыгып коюп жүрөбүз, штрафты төлөп коюп, ошо. канча штраф төлөдүңүздөр? 500 сомдон. Ар бириңиздер 500дөнбү? Ооба, ар бирибиз 500. Бул жерде канча киши бар? Бул жерде ровно 50 киши бар. Ровно 50 киши бар, Saat 11'de gitmekmiş Bişkek'ten. Жок. Бишкектен 11-де кетмекпиз, саат 3-тө чыкканбыз. Деке деген саат 6-ларда келгенбиз. Ошойдон ошол жерде токтоп турабыз. Кирип чыгып коебуз. 6-дан бери ушул жерде турасыздар, Телевизор. Начальстволор болсо как койду жүктөгөнө жүктөп коюп, алардан дайын жок. Мынакей. Аябай автобустун ичи суук экен. Булар кантип чыдап отурушат? Сүйлөп коесуздарбы? Söz yok. Üşüdük. Без комментарий. Üşüdük, toңuduk. Vurduğunuz çıkarsan kaldı 3 saatten beri. Hayır olsa versin en çeşitli. Сүйлөп койгула жигиттер. Биз 1,5 сааттан бери ушул жакта турабыз. Автобустун эместеси, кебетеси. Тилер 4 саат деп жатат го. 4 саат, уже 4 саат деле болуп калды, ошо тоңонубузда уже сааттын деле убактысыбыз келе калды. Тияка кирдик, кайра чыгарып салышты бизди. Границага? Ооба, граница Казакстан границасына кирсек, кайра арттуу көзөй чыгарды. Автобусубуздун деген уже кебетеси болбой калыптыр. Эшиги жабылбай, астыңкылар уже тоңуп калышты. Титаник 2 болуп калчу да эле болуп калды. Зым менен тартып байлап койду эшигин. О, көрдүм, тартып. Эгер ошону эмесе эле көргөзүп койсоңор болот. Ulan tartsan düşünüşür. Водитель өзү эметодон айтып атат бизге. Москвага жетчүдөй түрүбүз жок деп. Водитель өзү ошонтип айтты, Өзү менен ошо Москвага жетчүдөй түрүбүз жок деп. Аккумулятор алып тургай, эч деменин терезенин деген дворниген сүрө албайт. Тоңколдук бар. Ушундай состояниеда автобус. Сиз Москвага ушул автобус менен барасызбы? Эгерде аккумуляторду алып келип салат экен го. Мен отказ берем, бул автобус менен барбайм. Уже ооруй баштап, ооруп жатабыз биз. Келгенден баштап. Бул талапка жооп бербейт, бул автобус Россияга жетпейт. Ошо. Мындан немени көрдүм деп сураңыз. Автобустардын Ачык койсуңар, ачык койсуң. Аз тартам.
Siz водитель боласыз ба? Эмне oldu avtobuzdарға? Я. Я. Ким келіп қалды? Автобусға не oldu? Вы тоже водитель, да? А что случилось с автобусом? Аккумулятор сел? Да, а нам сказали, уже солярка уже замерзла. Вас? Да. Нет. Только аккумулятор сел? А что вы здесь собираетесь делать? Сейчас другие аккумуляторы привезут новые. Другой аккумулятор? Да. А это пассажиры не согласны там? Уже келіп қалды? Қайсылар келіп қалышыпыр? Мен жөнөт аз чоң размер кетпей жатат. Мына Нарын областынан Бишкекти көчтө Верховный сот өтүп баратат. Жолдун баары таптаза. Биздин урматтуу президенти Соромай Шарипович Ошко барса, жолдун баарын пробкалабай эле жөн эле өтүп кетет. А Верховный кичинекей соттор болсо, уже жолдун баарын туруп, жолдун баарын тазалап, анан өтүшөт да. Обочина менен жүргөн маршруткаларды наказать этип атат. Обочина менен жүрүп атат. Пешеход дейт бул. Тура эле адамдар каяктан басат? Урматтуу Ош базардын жүргүзүүчүлөрү мындай машиналар коюп пробка кылып биз өтө албай атабыз. Ушундай эле болобу, гаилер келип карабайбы ушундайларда? Карасаңыздарчы, 1 сааттан бери турабыз ушул жердечи. Мулар мишайт этип коюп койгон жолдун четтерине. Бул жагында да турат машиналар. Бул жактан келетип, даже тачка өтө албай турат бечара. Шуну ГАИ кызматкерлери келип ишине карап койсо жакшы болмок. Карасаңыздарчы, Ош базарга экинчи түшкүс болдук. 1 сааттан бери пробкада турабыз, тачкасы менен жогу. 1 саат болду мынау. Биз азыр Московский Ош базарынын жанындагы Московский микросвада турабыз. Бул жакта жол болсо жок. Микросвага буруп кете турган жолдо уже односторонний кылып алышкан. Нары кеткенге жол жок. Жол жок, бүт тосуп калышкан. Жайылышып жатышат. Жок. Бул жакта же гаилер жок. Гаилер эмне алышып атат бул жакта? Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.